Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» повестинин «Тагдыр чечкен күндөр» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ар качан чоң сыноонун артында адамды чоң бакыт күтүп турат. Адиланын күндөлүгүнөн. Адила сабагын жыйынтыктап, окуучуларын бир азга класста калуусун өтүндү. Сүйлөшөр сөз көп. Мына жаз дагы келатат. Жакында бир апталык каникул, Нооруз майрамы күтүп турат. Ушул окуу жылы менен бул класс мектепти аякташат. Май айынын аягында жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүү керек. Ага даярдык кандай? Окуучулар кайсы окуу жайларын тандашат? Канчасы окууга өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар? Аларды кандай келечек күтүп турат? Ушундай ойлор менен Адила журналдагы окуучуларынын тизмесине көз жүгүрттү. Ар бир окуучусунун аты жөнүнө келгенде анын ким жана кандай экенин мүнөздөп жатты. Алардын ар биринин жашоо чөйрөсү кандай, кыялы, мүнөзү кандай, ата-энеси кандай тарбия берип жатат? Ушулардын баарын таразалап ойлонуп жатты. Университетте жүргөндөгү Матказиев аттуу философ агайынын сөздөрү эсине келди. Ал айтчу эмес беле: турмушту, коомду адам билим менен алга жылдырат. Билим коомду алга жылдыруучу локомотив, улуу күч. Ал үчүн билим берүү күчтүү болуусу керек. Ошон үчүн мамлекет коомго керектүү, ошондой күчкө ээ болуусу керек жана өзүнө керектүү баланы тарбиялап окутуп алуусу мамлекеттин чоң милдети. Карачы, кандай улуу сөздөр, деп ойлоп отурду Адила. Андай болсо мен мугалим катары ошондой улуу иште балдарга бир нерсе бере алдымбы? Менин колумдан бир нерсе келип жатабы? Мен балдарыма сабак өтүп жатып, аларга тагдырына таасир этер бир жакшы сөз айтып, жакшы бир иш жасай алдымбы? Мен алардын бактысына жолуктумбу, жешоруна жолуктумбу? Соңку курста дипломго чыгаарда академик Бекбоевдин да айткан сөздөрү эсине келди. Анын айтуусу боюнча, мектептин 3 миссиясы бар. Биринчиси баладан өлкөнүн атуулун тарбиялоо, экинчиси баланы ар тарабынан өнүктүрүү, ал эми үчүнчүсү баланы турмушка даярдоо. Андай болсо биз баланы өнүктүрүп, турмушка даярдап, атуул катары тарбиялай алдыкпы? Ушинтип ойлонуп отуруп, ар бир окуучусунун аты жөнүнөн баланы гана эмес, ар бири өзүнчө, бири-бирине окшошпогон адамдарды, окшошпогон тагдырларды элестетти. Анда мен ошол тагдырлардын мугалими болушум керек, деп ойлоду Адила. Мугалим баланын тагдыры менен ойнобо деген профессор Алымовдун сөзү да кулагына угулуп жаткансыды. Мына ушундай мугалимдер Адиланы адам тагдырынын мугалими болосуң деп тарбиялашкансыды. Эгер ал колумдан келбесе, анда мугалим болушумдун зарылдыгы жок, деп ойлоду ал. Ошентип Адила окуучулары менен ЖРТга, андан ары мамлекеттик сынактарга даярдыктары жана алдыдагы Нооруз майрамын өткөрүү туурасында да сүйлөшүштү. Класстан чыгып мугалимдер бөлмөсүнө келсе, сабактары бүткөндөр үйлөрүнө кетип жатышыптыр. Рахат менен Тургунбек гана бир нерсени талкуулап отурушат. Адиланы көрүп, Рахат кагаздан башын көтөрүп: «Адила, классыңдын ЖРТга даярдыгы кандай?» деп сурады. «Райондон чалышты. Жакында даярдоочу турга катышышыңар керек, билесиңби? Азыр эле окуучулар менен ушул тууралуу сүйлөштүм. Жакшы, бүтүрүү сынактарга даярдык кандай? Ал тууралуу да аңгемелештик. Азаматсың?» деп сөзгө аралашты кыраакы көзү менен Адилага карап Тургунбек. «Эсиңде болсун», деп эскерте сүйлөдү Рахат адатынча. «ЖРТдан жакшы өтпөй калсак, мектеп уят болот». Бул анын адаттагы сөзү болчу. Көңүлү чөгө түшүп барып оңолду Адила. Кайра өзүнө келди да, бүгүн эле районго барып, ЖРТга даярдоочу тестирлөө качан болоорун билип,
тесттин материалдарынын болжолдуу үлгүсүн алып келүүнү ойлоп жатканын айтты. Рахат анын мынчалык илбериңкилигин жактыра бербеди. Ага анчалык ашыкпай эле кой. Аны качан алышты телефондон өздөрү айтышат. Тургунбек Адиланы көңүл кое карады да көптөн берки оюн билдирди. Биздин арабызда Адила мыкты мугалим экенин моюнубузга алуубуз керек. Жаш туруп 2 жылдан бери көп ийгиликтерди жаратты, деди Рахатка. Анан Адилага бурулду. Мен сенден келечекте мыкты адисти, керек болсо мыкты окумуштууну көрүп турам. Кызым, сен мугалим болуп эле жүрө бербей илимий ишке аралашсаң болот. Билим берүү академиясына аспирантурага тапшырып, илим жактоо колуңдан келет. Келечекте сенден илимдин кандидаты, доктору, профессор чыгаарына көзүм жетет. Адила өзү туурасындагы калыс жана бийик сөздөрдү айткан Тургунбек агайына таазим этип, ыраазылыгын билдирди. Анан баягыдагы Отунчуевдин айткан сөзүн эстеди. Рахмат агай, деп ыйбаа кыла Тургунбекке карады. Отунчуев агай да ушинтип айтты эле, ал Тургай академиясынын президенти академик Бекбоевке тааныштырам деп да айткан. Быйыл күздө аспирантурага тапшырсамбы деп да ойлоп жүрөм. Адиланын бул сөзүнө Рахат аралаша кетти. Капырай, мен 15 жылдан бери иштеп жүрүп, бир ирет аспирантурага тапшыруу туурасында ойлонбопмун. Менин деле мүмкүнчүлүгүм бар болчу, агай. Ооба, деди аны да коштоп Тургунбек. Быйыл тапшыралы чогуу, деди анда Адила. Ошентип үчөө алдыдагы жакшы иштерди пландаштырышып, жакшы маанайда тарашты. Аркы жумада 3-күнү сабактарын бүтөөрү менен Адила районуга жөнөдү. Анын оюнда Отунчуевке жолугуу, аспирантурага тапшыруу жана академик Бекбоев менен таанышуу тууралуу сүйлөшүү болчу. Шаршемби күнү жеңил күн. Жакшы иштерди шаршембиде башташ керек, деген атасы менен апасынын сөзүн ырым кылып, ошол күнү жолго чыкты. Барса ырас Отунчуев ишинде экен. Адиланы таанып жылуу кабыл алды. Мен сиздин келериңизди ойлоп жүрдүм эле, деди сиз деп кайрылып, анан сыпайы сөз баштады. Жөн жай элеби? Жөн жай эле, сизге атайын кеңеш сурап, деди толкундана, даярдап алган сөздөрүн да жакшылап баштай албай. Чай ичесизби, кофеби? Мейли, кофе. Отунчуев катчы кызына 2 стакан кофе табыштады да Адилага көңүл коюу жүзүн бурду. Адила иштеринин жакшы экендигин, окуучуларынын мектепти аяктап жатканын айтып, анан быйыл академияга аспирантурага тапшырсам деген тилегин билдирди. Абдан жакшы, деди анын сөзүн колдоп Отунчуев. 2 жылдык тажрыйбаңыз менен илимий ишке киришсеңиз абдан жакшы болот. Мен академиянын президенти Бекбоевке сизди тааныштырам. Агайга телефон чалып коем. Сөзсүз барып кабыл алуусунда болуңуз. Ал кишини кыргыз педагогика илиминин атасы деп билебиз. Сизге эң сонун жол көрсөтөт. Ошентип качан эмне кылуу керектигин тактап алып, Адила жакшы маанайда сыртка чыкты. Эми дагы бир маанилүү жумуш бар. Таттууга жолугуу керек. Кечээ Таттуу телефон чалып Жолдубайды ата-энеси Бишкекке, академик Сабырбековго алып келгенин айткан. Мынча болду, Жолубайдын акыбалын сурап коюу керек. Таттууга телефон чалды да экөө шаардык 4-оорукананын ортопедия борборунан жолугууну макулдашты. Доктор Сабырбековдун борборунда күткөн эл көп экен. Оорулууларды көрүп, бөлүмдө жүргөндүгүн айтышты. Атайын кабыл алуу бөлмөсүнүн алдындагы чоң күтүү залында катар-катар орундуктар коюлган. Дубал бети толгон ар түркүн өлкөдөн келген ыраазычылык каттар, ар түркүн өлкөнүн медициналык академияларынын академиктигин тастыктаган дипломдор, сертификаттар, ар кандай мактоо барактары. Кудайдан үмүт кылып, доктордун колу жеңил болуусун суранып, врачтан шыпаа тилеп отурушкандар. Эл шыбырашып сүйлөшүп, секин-секин басышып, бул бөлмө өтө салабаттуу, президенттин өкмөттүн күтүү бөлмөлөрүн элестетет. Тээ кыйладан соң 2-3 врачтын коштоосунда ак халатчан Сабырбеков келип,
өзүн күтүп отурган топураган элге башын ийип таазим эте учурашты да бөлмөсүнө кирип кетти. Таттуу Жолдубайдын ата-энеси деп бир эркек менен аялды тааныштырган. Карапайым адамдар экен. Жолдубайдын бөлүмгө жаткырганына 3 күн болуптур. Ошондон бери жолугушууга кезеги бүгүн гана жетиптир. Таттуу аларга Адила тууралуу айтып, менин мугалимим деп тааныштырды. Андан соң кабыл алуу башталды белем, күткөндөр 1-2 кирип жатышып, иш күнү бүтөөрүндө гана кезек келди. Жолдубайдын ата-энеси кирип кетишип, жарым сааттан соң чыгышты да операция өтө оор болоорун жана ал үчүн $10,000 төлөө керек экендигин айтышты. Айтымында алардын мынчалык акча каражаты жок. Айылга барып 1-2 малын, базардагы соода кылган оордун сатса да мынча акчаны чогултуу кыйын экен. Ушул бүгүн атасы айылга кетээрин, эмки дем алышта малын базарга алып чыгып сатып, болгон акчасын топтоп, анан жагдай кандай болоорун кабарлашаарын айтыптыр врачка. Макул, 1-2 малын сатсын, ага кошуп базардагы соода кылган оордун сатсын. Андан ары оокаты кандай болоор экен деген адам жок. Ушинтип сүйлөшүп чыкканын, маселе врачтын колунун эми түшүп, бала аман эсен сакайып кетишин Кудайдан тилеп калышканын билдиришти. Анан чогуу Жолдубайга келишип болгон окуяны сүйлөшүштү. Жолдубай кыйла арыктай түшүптүр. Бели гипсте экен, кыймылдоого дарманы жок, баш ийкешип учурашышты. Кайраттуу бол, Жолдубай, деди Адила. Бул кыйын күндөрдө артта калат. Эң кыйын күндөрдөн адам оптимизм менен гана чыга калат. Сен менин оюмча оптимист баласың. Дүйнөнүн билимин алып, илимин үйрөнүп, келечекте эр азамат кыргыз уулу болосуң. Мен сенден элибиздин эртеңи эңсеген акылдуу, билимдүү мырзасын көрүп турам. Тилеген тилегиме, алдыма койгон максатыма жетем деп ишенип, күрөшүп жашашың керек. Ошондо оору сенден жеңилет. Түшүндүңбү? Адила ушуларды айтканда сабырсыз, чарчап, алсыз турган Жолдубай көөдөнүнө толо дем алды да өзүн оңдоду. Кабагы ачылгансып суу сурады. Суудан чоң ууртады да кадимкидей көздөрү оттой жайнап Адилага карады. Рахмат эжеке, сиздин бул сөздөрүңүз мени айыктырып койду. Мен сөзсүз айыгам, мен сөзсүз басам. Мен дүйнөлүк олимпиадага баратпадым беле. Бул тосмо акыркы тосмо эмес. Бул кокустук гана. Кокустуктан гана ушундай абалга кабылдым. Мен бул жерден болбосо Америкага барып, сонун врачтардан сакайып келем. Анан баягы кафеге Акылбек агайым болуп, баарыбыз барып чай ичебиз, бийлейбиз. Ошентти да көзүнөн кылгыра жаш чыгып, үнү буула түштү. Кой, жашыба. Бекем бол. Сен жигитсиң. Сени жигит деп коет. Сүйлөштүкпү? Мен интернеттен билдим, эжей, деди кайра сөзүн улантып. Американын Нью-Йорк шаарындагы ортопедия институтунда мындайды заматта оңдоп, 2 жумада кайра үйүнө жиберүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Буюрса, акча табылса, атенең сөзсүз алып барып айыктырып келет. Ошентип, эмки жумада жолугуша турган болушуп, Жолдубай жана анын ата-энеси менен кош айтышып тарашты. Таттуу менен Адила автобуска отурушуп, шаардын борборун көздөй жөнөштү. Экөө тең ойлуу, кандай болсо да Жолдубайдын ата-энесине жардам берүү. Жолдубайды мындай кыйын күндөн алып чыгуу тууралуу ойго чөмүлүп баратышты. Адиланын эсинен Таттуунун биз Жолдубай экөөбүз антташтык, өмүр бою бирге болууга антташтык. Эгер ал коляскада отуруп калса да, мен анын жанында өмүр бою коляскасын сүйрөп жүрүүгө антташтык, деп айткан сөздөрү келди. Экөө ала тоо аянттагы бир ашканага киришип, тамактанып отурушту. Эжеке, мага кеңеш бериңизчи, деди Таттуу ойлуу отурган калыбында. Мен Жолдубайга кантип жардам бере алам? Айтыңызчы, менин колумдан эмне келет? Адила да ойлуу карап калды Таттууну. Ушу чычкандай кыздын колунан эмне келет? Ал кантип ушундай чоң ишти мойнуна алып, ушундай чоң ишке кантип жардам бере алат? Анан оюндагысын айтты. Эгер азыр менин машинам же үйүм болгондо сатып туруп 1 тыйынын
өзүмө албастан Жолдубайдын ата-энесине берер элем, деди чечкиндүү. Мен ушул бала үчүн эч нерсемди аянбас элем. Кайран бала. Канаты болсо азыр эле ооруган белине карабастан көккө учуп чыккысы келип, аргасы жок керебетке таңылып жатат. Ошентти да уланды рекеттерден сактап калгандагы Байжигитке барганын, андан кийинки Байжигит менен болгон окуяны эстеди. Эми андай болбойт, мүмкүн эмес, эч качан, деп ойлоду. Ошол маалда Таттуу чечкиндүү түрдө мындай деди. Эжей, анда мен чечтим. Мен сиз издеген жолду таптым. Кантип? Ушинтип, мен үйүмдү сатам. Үйүмдү? Анан ата-энең эмне дейт? Ата-энеме айтпайм. Алар айткан күндө да баары бир макул болушпайт. Анан операцияга канча акча керек болсо, ошончого сатам да бир тыйынын коротпой Жолдубайга берем. Жалгыз башыма 2 бөлмө үйдүн азырынча кереги жок. Мына, айтпадым беле, деп ойлоду Адила. Бул ушундай чечкиндүү кыз. Эжеке, мен сизге айттым эле го, Жолдубай экөөбүз антташканбыз деп. Эки өмүрдү бирге болууга антташканбыз. Эгер ал ушул боюнча коляскада отуруп калса да, анын коляскасын сүйрөп жүрүп өтүүгө антташканбыз. Таттуу ушул сөздөрдү айтып жашып кетти да, мен туура кылып жатамбы, дегендей Адилага карады. Адам кандай болсо, анын тагдыры ошондой болот деген сөз бар, деди Адила. Тагдыры болбосо, адамдын кандай жана ким экенин эч ким биле бербейт белем. Адамга анын ким экенин, кандай экенин сынаш үчүн тагдыр жолукса керек. Мына, мен сенин жана Жолдубайдын тагдырын ойлоп отуруп ушундай чечимге келдим. Силерге ушундай сыноо келди окшойт. Силер ушундай сыноонун алдында турсаңар керек. Ошол сыноодон туура өтсөңөр, сөзсүз чоң бакытка жолугасыңар. Анткени ар качан чоң сыноонун артында адамды чоң бакыт күтүп турат. Силер буюрса бактылуу болосуңар. Силерди алдыңарда чоң бакыт күтүп турат. Баары Таттуу айткандай болду. Ал адегенде Жолдубай менен, анан анын ата-энеси менен сүйлөштү. 2 бөлмөлүү үйүн сатып, акчасын бере турганын айтты. Анан Жолдубай менен бир палатада жаткан айрым пациенттер менен сүйлөшсө, мындай оор операцияны бул жерден эмес, эгер акча болсо кымбаттыгына карабай Америкадан жасатууну сунушташты. Болгону Америкада бул жердегиден $5000 кымбат жасайт экен. А Таттуу 2 бөлмө үйүн жок дегенде $20,000 кем сатпай тургандыгын айтты. Таттуу тез арада үйүн сатты да, чогуу турган аталаш эжесин жатаканага чыгарып, өзү кайрадан Адиланын үйүнө көчүп келди. Жолдубайды алып, ата-энеси Америкага учуп кетишти. Баарынан кызыгы ошол жерге барганда болду. Эртең операцияга кирет деген күнү палатага өңү тааныш доктор кирип келди. Өзүн тааныштырып, доктор Сабырбеков деди. Уккан кулактарына ишенбей, жакшылап карашса кыргыз өңдөнөт. Көрсө баягы Бишкек ортопедия институтунун директору академик өзүбүздүн Сабырбеков экен. Мына кызык. Эч нерсе эмес, деди ал Жолдубайга. Анан ата-энесине жылмая карап, баары жакшы болот. Кеп операциянын Кыргызстандабы, Америкадабы, каерде жасалганында эмес, кеп ийгилигинде. Кудай жардам берсин, дейли. Арадан күндөр өтүп жатты. Нооруз майрамдалып, айыл жер эмеспи, адырлар жашыл жамынып, байчечеке гүлү жайнап, ал тургай шашкан өрүктөр чала була гүл ачып жиберди. Бир күнү Адила классындагы окуучулары менен тоо коюнуна эс алып келүүгө чыгышты. Капчыгайдын көк кашка аларча суусу ак көбүгүн чачып, окуучуларды күтүп алгансыды. Окуучулар Адиланы ортого алышып, тоонун гүлдөрүнөн белек кылышып, жакында мектепти бүтүп кетишээринде жана турмуш жолуна аттанаар алдында жакшылап бирге көңүл ачып, чер жазышып, сүйлөшүүнү каалап турганын билдиришип, кенен дасторкон жайышты. Анын бала кезиндеги окуяларын билгилери келишти. Ата-энеси, бир туугандары, классташтары, достору, курсташтары, азыркы кезде сүйлөшүп жүргөн жигити тууралуу сурашты.
алдыдагы максаттары, турмуштук кыялдары, келечектеги үй бүлөсү, күндөлүк турмушун кантип өткөрүп жүргөнүнө чейин кызыгышканын билдиришти. Силердин алдыңарда кандай максаттарыңар бар? Деп сурады Адила, окуучуларына кайрылып. Ар кимиси ар кандай ойлорун айтышты. Мен дүйнөнүн чемпиону болсом деген тилегим бар, деди Улан. Мен дагы сиздей келечекте мугалим болсом дейм, деди Таттуу. Нурайым врач, Турсуналы фермер болгусу келээрин айтты. Көпчүлүгү ар кандай кесипти жактырарын билдиришти. Адам алдына өмүрлүк максат коюп жашаш керек, деди Адила. Максат бир кесипке ээ болууну гана түшүндүрбөйт. Кесип ошол максатыңды ишке ашыруунун гана каражаты. Чынында максат деген эмне? Деп сурады эч нерсе сүйлөбөй, тынч ойлуу отурган Көлбай деген окуучу. Адила жоош, унчукпаган, бул окуучусунун ичинде көп нерсе жатканын, аны ал эч кимге билгизгиси келбей, бирөө билип калбасын деп жашырып жүргөнүн деп тамашалап оюн ортого салды. Балким мен туура эмес айтармын, балким туура айтармын. Адамдар жашоосунун максатын тез эле биле беришпейт. Ал демек өз бакытын билбегендик. Өз багытын качан гана адам өз максатын тапканда билет. Көп адам өз максатын да, турмуштагы жашоо багытын да билбей өтүшөт. Сиз өз максатыңызга жеттиңизби? Турмуштук туура багытыңызды таптыңызбы? Деп сурады Көлбай. Сен, бала, мен ойлонтуп койдуң, деди күлө карап Адила. Сен эмне үчүн көп унчукпай жүрө берет десе, көрсө баарын ичтен ойлонуп жүрөт окшойсуң, Туура суроо бердиң. Мен эмгек жолумду жаңы гана баштадым да, 3-чү жыл гана болду. Менин турмуштагы максатым адамдарга жакшылык кылуу, мугалим болуу менен адамдын тагдырын оң багытка бурууга колумдан келишинче эмгегимди жумшоо. Бирок сабак берген гана мугалим эмес, адамдын тагдырынын мугалими болсом деген тилегим бар. Демек мугалим адам тагдырынын устаты, мектеп тагдырдын устаканасы. Мектеп адам тагдырын жасоонун тегирмени. Мектепке келатып ар бир мугалим мен адам тагдырын жасоо үчүн келатам деп ойлосо деген тилегим. Менин мугалимдик кесибим ошол максатыма жетүүнүн гана каражаты деп билем. Билесиңерби, кээде сабакта отуруп минтип кыялданам. Менин сабагымдын окуучуларга эмне кереги бар? Сабактагы бир темадан окуучулар тагдырына керектүү эмнени алат? Ал теманын окуучуларымдын тагдырына деги эле эмне тийишеси бар? Же адабияттагы өтүлгөн романдар, повесть, аңгиме, ырлар, жомоктор силердин өмүр тагдырыңарга эмне кереги бар? Ошолорду билгенде силер кантип бактылуу болосуңар? Окуу китептеги темалар, андагы суроо тапшырмалар силердин бактыңар үчүн кызмат кылабы? Алар силердин тагдырыңарга, бактыңарга таасири болбосо, эч кимге, эч нерсеге кереги жок сөздөрдү айтып, силердин башыңарды неге оорутуп жүрөм? Андай болсо мен эмне кылуум керек? Мындай жооп таба албаган суроолорум абдан көп. Менимче сабактагы ал темалар, образдар, идеялар, суроо тапшырмалар силердин жашооңордо кереги тийсе гана, силер келечекте ошону менен жашасаңар гана, ошолор аркылуу силер турмушуңардан келип чыккан проблемаларды чече алууга пайдасы тийсе гана алар силерге керек. Ири алдыда адам турмушунда ар кандай багытта жетишерлик маалыматтуу болушу керек. Жашаган чөйрөсүндө сабаттуу жазып, сүйлөп, адам менен сабаттуу мамилеше билген жаран болушу керек. Жок дегенде өмүр баянын жаза билген, малдан айырмасы бар акыл эстүү, жандык болсун, чынбы? Анан өз элинин тарыхы, маданияты тууралуу билип, элинин ким экенин, анын мүдөөсүн, жашаган доорунун кандай экендигин түшүнө билген, айбандан айырмалуу адам баласы болушу керек. Чынбы? Ошонун баарына сабакта үйрөнгөндөр кызмат кылышы керек. Болбосо сабактагы алган маалыматтар эч кимге керексиз сөздөр бойдон кала берет. Мектепти бүтөөрүңөр менен унутулат. Албетте, Адиланын бул сөздөрү окуучуларды терең ойго салды. Ошон үчүн алар биринин артынан экинчиси суроолорун жаадырышты. Анда эмне үчүн бизди каалаган багытыбызга жараша
жана аны табууга багыт берип окутпайт мектепте, деп сурады Таттуу. Аны кесипке багыттап окутуу деп коет. Кыскасы, бала мектепти бүткөндө бир кесипти кошо алып чыгышы керек. Адиланын сөзүн аягына чыгарбай Көлбай илип кетти. Андай сону болмок экен да. Ошол боюнча иштеп, же андан ары улантып кетмекпиз да, Ооба, ал үчүн мамлекетибиз мектептеги ошого даярдашы керек. Мисалы, чоң кесипки болбосо да тигүүчү, тамак жасоочу, чач тарач, бий коюучу, айдоочу, ширетүүчү, шыбакчы, багбанчы жана башка ушул сыяктуу майда кесиптердин күбөлүгүн аттестат менен кошо алып чыкса, мектептен кийин дагы 2 жыл убакыт коротуп окуп отурбайт эле да. Ал эми жогорку класстарда медик болом дегендерге, табигый предметтерге кызыккандарга, тилчи, адабиятчы же экономист болом дегендерге ошого багыттоочу атайын класстарды ачып, балдардын тандоосу менен окутсак, мектепте жүрүп эле ким келечегинде кайсы багытта окуп иштеп жашап кетүү жолуна түшмөк. А силер болсо мына азыр мектепти бүтүп алып, эми кайсы кесипти тандасам деп башыңарды катырып отурасыңар. Көрдүңөрбү, балдар? Бул мектептин гана иши эмес, мамлекеттин иши. Эгер мамлекет өз адамдарынын келечек тагдырына өзү кам көрө албаса, өзүнүн келечегине керектүү жаңы муундагы адамдарды өзү тарбиялай албаса, анда ал ошол мамлекеттин кайгысы менен шору. Мына азыр биздин бир уучу чоңдор менен байларыбыз балдарын чет өлкөгө жиберип окутуусу мода болуп калбадыбы? Ал жердин таттуу токочун жеп көнүп калган балдар кайра кайтып бизге келбейт. Келсе да жан дүйнөсү башка болуп келет. Өз өлкөсүн өз баласы өгөйлөп өсөт. Демек, бул өз балдарыбызды өзүбүз тарбиялай албасак, өзгөлөр тарбиялайт деген сөз. Демек, баланын келечегин мамлекет ойлобосо же мугалим жакшы билим бербесе, анда бала талаада калды деген сөз. Ошондуктан кыргыз мамлекети кыргыз уул кызынын келечегин өзү аныктап, өзүнүн мыкты уул кызын өзү тарбиялашы керектигин тезинен чечиши зарыл. Улан ойлуу турду да мындай деп сурады. Эжей, сиздин оюңузча Кыргызстан буга качан жетишет? Нурсултан Уландын суроосун андан ары жиреп кетти. Кыргызстан өнүгүп, ошого жеткенче байкуш кыргыз балдары керексиз нерселерге убактысын коротуп, өмүрүн бошко өткөрүп жүрө берет экен да. Адила унчукпай калды. Окуучуларынын көңүлүн чөгөрүп алганына кейиди. Анын оюна баягыда Байжигит айткан, бүгүнкү абалыбызда келечегибизди жалгыз кыргыз тили менен кура албайбыз. Кыргыз тили менен бүгүнкү биздин балдарыбыз курообуздан да ары узай албайт. Ошондуктан мен үйдө балдарымдын баарын орус жана англис тилинде сүйлөтүп, европача жашоону үйрөттүм. Эми неберелеримди үйрөтүп жатам, деген сөзүн эстеди. Эстеген сайын эстеген, бирок балдардын мындай оттуу жүрөгүнөн чыккан жалындуу суроолоруна ынанымдуу жооп бере албаса, Адиланын мугалимдиги эмнеде? Ооба, туура айтасың, Нурсултан, деп сөзүн улады Адила. Мындай суроо баарыңарды түйшөлтүүсү мүмкүн. Бирок азыр силерге башкача кеңеш бергим келет. Бүгүн ар бир кыргыз жараны мага мамлекетим эмне берди же эмне берет деп гана үмүт өтүп, кол куушуруп жашап отурбастан, мен мамлекетиме эмне бердим же эмне бере алам деген жигер менен жашаганыбыз жакшы. Силер өсөсүңөр, чоңоесуңар, жетилесиңер. Мына ошондо жаш мамлекетибизди туура багытка өзгөртөр, туура жолго салар, туура жолду таап берер мезгилиңер, мүмкүнчүлүгүңөр келет. Мына ошондо баары жакшы болот. Адила азыркы абал ушундай дегенсип окуучуларына карады да анан сөзүн жыйынтыктады. Ошон үчүн ойлоп жатам да, силер азыр ЖРТга жана мамлекеттик сынактарга даярданып жатасыңар го. Менимче бүгүнкү силердин даярдыктарыңар болгону колуңарга тийген билеттеги 1-2 суроого жооп берүү үчүн гана болуп жаткан сыяктуу. Бул болбогон нерсе. Анткени силер экзаменге эмес, турмушка аттанууга даярданышыңар керек болчу. Демек, так жана даана суроо,
Мектеп силерди экзаменге даярдашы керекпи же турмушка даярдашы керекпи? Мектеп силерди мен айткандай бүтүрүүлөрүбүз мамлекеттик сынактан жакшы өтүп, андан ары каалаган окуу жайына өтүп кетсе экен деп тилеп отурат. Ал эч нерсеге арзыбаган тилек. Маселе силердин бактылуу тагдырыңарга жол ачуу. Ошон үчүн биз, мугалимдер, силердин жашоо багытыңарды туура көрсөтүп бере алдыкпы деген суроого жооп таба албай отурам. Мына ушундай маанайдагы аңгемелешүүлөр табияттын көркү, таза абасы, көктиреген карагайлар, чайыр жыттанган керемет арчалар, көк кашка булактар, ак көбүгүн асмандата чачкан арчалы суусу менен бирге көңүлгө кыттай уюп жатты. Окуучулар көк жайсаң тектерде тегерете отурушуп, жоолук таштамай оюнун кызуу ойноп жатышты. Түркүн түстө кийинген балдар кыздар көк жайсаң теребелде куушуп жүгүрүп жүргөн сансыз гүлдөрдү элестетет. Адила болсо алардын оюндарына астыртадан көз салып коюп, шараккан суунун боюнда отурат. Чубалжыган ак көйнөгүнө жарашкан кыпкызыл тукаба костюму суу жээгинде гүлүн ачкан кызгалдак сыяктанат. Суунун шапатасынан сонун бир жыт келет. Ал суунун жыты, суунун деми. Ал жыт менен дем мурдунан өрдөп көөдөнүнө толду. Көөдөнү буга чейин эч убакта ачылбагандай ачылды. Анан ал көөшүй түштү. Кайрадан дем алды. Ал бүтүндөй дүйнөсүн тазалап жууп жаткандай көңүлү сергиди. Ошентип кыйлага отурду. Суу дагы деле агып жатат. Дагы деле ага берет. Кылым бою ага берет. Буга чейин деле агып кете берген. Чындыгында баамдабаган адамга суу сайда агып жатат. А түшүнгөн адамга суу эмес, адамдын өмүрү өтүп жатат. Өмүрдүн баасын билдириш үчүн токтобой агып жатат. Ал менин гана эмес, сенин да өмүрүң токтобой агып кетип жатат, деп өзүнүн тилинде сүйлөп жатат. Күн түн дагы ошондой. Агарып атып, кызарып атып, сенин өмүрүңдүн өткөнүн эсептеп жатат. Ал эсеп сенин өмүрүңдүн баасын билдириш үчүн. Күн түндүн тили ошо. Суунун да тили ошол. Алардын тилин ошентип түшүнүү керек. Муну ар бир адам түшүнсө болмок. А чындыгында турмуштагы баардык нерсенин тили бар. Мисалы, ташка таш тийсе таш деп сүйлөйт. Кудай Таала баарына тил берген. Адамга да, итке да, чөпкө да, шамалга да, сууга да, ооруга да, түшкө да, боронго да, жаанга да, булакка да. Аны ар бири өзү гана билет. Эгер анын баарын адам билсе го, анда адамдын турмушу балким азыркыдан жеңил болмок. Мисалы, оорунун тилин билсе, балким адам тез сакаймак. Же түштүн тилин билсе, адам тагдырын алдын ала оңой түшүнмөк. Ошол сыңары суу менен сүйлөшө алсаң, бүт денеңди кантип тазалоону үйрөтмөк. А биз адам болуп туруп, адамдын тилин да жакшы билбейбиз. Мугалимдер окуучусунун тилин билбейт. Ушундай ойлор чубалып келе берди. Суу кандай керемет, агын суудай эркин эмне бар? Ага эч нерсе тоскоол боло албайт. Ал кааласа, каалабаса да шаркырап, күркүрөп ага берет. Анын кылар иши ушул. Эгер токтоп калса, ал заматта бүксүп, чалчыкка, сазга айланат. Ошон үчүн токтобой ага берет. Анын жолун эч нерсе тоспойт. Акпа деп эч ким айта албайт. Андан өткөн көз карандысыз эч нерсе жок. Кааласа түндө, кааласа күндүз, кааласа кышы, жайына карабай ага берет. Суу эч кимге, эч нерсеге муктаж эмес. Тетирисинче бүт дүйнө сууга муктаж. Эгер бир күн суусуз калсынчы, дүйнө кургап, какшып чөлгө айланмак. Суунун жашоосунун маңызы, багыты, максаты да ушул окшобойбу? Мындай керектүү, мындан бактылуу эч нерсе жок. Табияттын өтө чоң бир алааматы болбосо, түбөлүккө өлбөй ага берет. Мейли,
100 жыл, мейли 1000 жыл болсун. Ушул суунун бир кокучун зарылып, чаңкаган бирөө бир уурдап жок кылса да, чаңкаган бир түп көчөткө жетип түбүнө сиңип жок болоорун билип турса да, ошол үчүн ашыгып, шашып агып баратат. Ашыгып, шашып, ошол зарылып чаңкаган муктаж бирөөгө керек экенин билип, ушул азыр дагы таштан ташка урунуп, токтобой агып баратат. Адила өзүн дал ушул сууга окшотту. Ал дагы суу менен кошо кимдир бирөөлөрдүн бактылуу тагдыры үчүн тынымсыз агып бараткансыды.